Assalamu alaikum достор. Бүгүн Бишкек шаарында бир чоң көйгөй жаралып атат. Ушу маршруттук таксилер өзлөрүнүн иштерин таштап, элибизди бир мындайча айтканда бир маселе менен таштап койду. Ысык күндө эмне деген эжелерибиз, апаларыбыз, аталарыбыз, бөбөктөрүбүз жетчү жерине жете албай мына кыжылат болуп отурушат. Мен ойлойм бул маселени чечүүгө болот деп. Анткени эгер бул маршрутниктер иштебесе, азыркы таап аткан акчалары буларга келишпесе, анда ишке жетпей, маршруттук линияга кире албай, миңдеген долларларды төлөп берүүгө даяр болуп жүргөн көптөгөн маршруткалар бар. Азыр ошолордун тез аранын ичинде чогултуп, шаарыбызга бир альтернативный линияларды коюшубуз керек. Анткени мурдакы маршруткалардын ээлери, кожоюндары булар уже акчага тоюшту, канча жылдан бери иштеп келатышат, акча төлөмөйүнчө линияга да кишини алышпайт. Ошон үчүн мен ойлойм, мэрия азыр ушуну өзү колго алыш керек. Эгер мэрия элди ойлой турган болсо, маршрутканын акчасын көбөйтпөстөн азыркы иш таштап салган маршрутный линиялардын кожоюндору менен договорлордун баарын бузуш керек дагы, жаңы альтернативный линия куруш керек. Түзүш керек тез аранын ичинде, бүгүн эртең. Элибиз жөө калбаш керек. Эмне үчүн ушундай ысык күндө биз куурап жөө жүрүш керек эл. Мен сунушум шаардын мэрине жана ошондой эле вице-мэр Жамалбек байкебизге келгиле мына эмне деген жумушка жетпей жүргөн маршрутниктер бар. Ошолор азыр чакырсаңар азыр келип иштөөгө даяр. Альтернативный линияларды куруш керек дагы, түзүш керек дагы. Шаарыбызга каттоону жандандырышыбыз керек. Булар бир жума бою ташыбайбыз деп өзлөрүнүн ультиматумун коюп ата турган болсо, анда алар менен договорду бузгула дагы, жаңы элибизге иштеп берем деген линия түзүшүбүз керек. Конкуренция болмоюнча булар кутура берет. Ошон үчүн менин сунушум жаңы жанагы ишке жетпей жүргөн маршрутниктерди ишке алуу менен шаарыбызга кайра альтернативный линияларды куруп, элибизди ташууну жандандыргыла.